31 май. Кудайга кызмат кылуунун пайдасы. Бирок мага кызмат кылуу кандай экенин жана жердеги падышаларга кызмат кылуу кандай экенин билиш үчүн алар ага кул болушат. 2-Жылнама 12-бөлүм 8-аят. Кудайга кызмат кылуу башка бирөөгө кызмат кылуудан алда канча айырмаланып турат. Биз ушул чындыкты түшүнүп жана бул чындык менен кубанып жашашыбызды Кудай абдан каалайт. Мисалы, ал бизге мындай буйрук берет: Теңирге кубаныч менен кызмат кылгыла. Забур 99-бөлүм 2-аят. Бул кубанычтын себеби бар. Ал элчилердин иштери 17-бөлүм 25-аятта жазылган. Кудай бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Биз ага кубаныч менен кызмат кылабыз. Анткени биз анын муктаждыктарын толтуруп бериш үчүн түйшүк тартпайбыз. Анын эч кандай муктаждыгы жок. Демек, ага кызмат кылуу бул анын муктаждыктарын канааттандыруу дегенге жатпайт. Тескерисинче, биздин муктаждыктарыбызды толтуруп берген анын кызматы үчүн кубанып жатабыз. Кудайга кызмат кылуу бул биз жасашыбыз керек болгон нерсени жасаш үчүн Кудайдан ырайым алуу дегенди билдирет. Кудай бизди муну түшүнүп, анын ичиндеги даңкты көрүшүбүздү аябай каалайт. Буга мисал катары 2-Жылнама 12-бөлүмдөгү окуяга көңүл бурсак болот. Он уруунун көтөрүлүшүнөн кийин түштүк патшачылыгын башкарып турган Сулаймандын уулу Рехабам Теңирге кызмат кылуудан баш тартып, башка кудайларга табынып, аларга жана башка патшаларга кызмат кыла баштайт. Аны жазалоо максатында Кудай Мисир патшасы Шишакты 1200 майдан арабасы жана 60 000 атчан аскери менен Рехабамга каршы жөнөтөт. 2-Жылнама 12-бөлүм 2-3 аяттар. Андан соң Кудай аларга кайра ырайым кылып, Рехабамга буларды айтууга Шемая пайгамбарды жиберет. Теңир мындай дейт: Силер мени таштап койгондуктан мен силерди Шишактын колуна салып берем. 2-Жылнама 12-бөлүм 5-аят. Акырында бул окуя кубанычтуу аяктайт. Рехабам жана анын төрөлөрү моюн сунуп, тобо кылышып, Теңир адилет дешет. Теңир алардын моюн сунганын көргөндө мындай деди: Булар моюн сунушту, аларды жок кылбайм, жакында куткарам, Иерусалимге Шишактын колу менен каарымды төкпөйм. 2-Жылнама 12-бөлүм 7-аят. Бирок аларга насаат катары: Бирок мага кызмат кылуу кандай экенин жана жердеги патшаларга кызмат кылуу кандай экенин билиш үчүн алар ага кул болушат. 2-Жылнама 12-бөлүм 8-аят. Мунун маанисин ачык эле түшүнсө болот. Душманга кызмат кылуу жана Кудайга кызмат кылуу эки башка нерсе. Кандайча? Кудайга кызмат кылуу аркылуу биз көптөгөн батаны кабыл алабыз, кубанычка ээ болуп, пайда көрөбүз. Ал эми Шишакка кызмат кылуу аркылуу чарчайбыз, көңүлүбүз чөгөт жана жүрөгүбүз кайгыга толот. Анткени Кудай берүүчү, ал эми Шишак болсо алуучу. Ошондуктан мен жекшемби күнү эртең мененки сыйынууну жана күн сайын тил алчаактык менен Кудайга табынууну оор жүк же түйшүк катары эсептебейм. Тескерисинче, Кудайдан келген кубанычтуу нерсе деп айтамын. Кудай талап кылган чыныгы кызмат ушул. Кудай бизге: Бардык ишиңерде мага берүүчү Кудай катары ишенгиле дейт.